Саламатсыздарбы? Жалпы бизди көрүп аткан көрөрмандар, угармандар дегиле ар бир Кыргызстандын жараны. Биз сиздер үчүн дагы бир сүйүнчтүү кабарды дайындап койдук. Ал эмне десеңиздер, менин жанымда оң канатында турган мырза дагы бүгүн ак өрбөлүү болуп, кубанычы менен тең бөлүшкөнү келди. Алгач биздин шарттар боюнча мырза өз жөнүндө тааныштыра кетсин. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз? Саламатчылык. Саламатсыздарбы өзүңөр? Биринчиден аты жөнүм Максутов Маматназар. Биз бул келечектен үй алдык. Куттуктайбыз. Каяктан көрдүңүз биздин келечекти? Кайсылар? Биринчи YouTube'дан көргөнбүз. YouTube'дан көргөндөн биринчи келип ишенбей кеткенбиз. Бияка болбойт. Андан 3 ай өттү, 3 айдан кийин келип жазылып, катталып. Аллага шүгүр, мына 4,5 айдын билмей калды бизге, кыскасы 4,5 ай канча ай болгон өздөрү чалып калышты. Бүгүн үй алганга вактыңар жетти депчи. Андан бери 1 ай үй издедик. Мына буюрса деген иншалла. Канча сумма калдыңыз үйдө? Үйдө 2 миллионго жазылганбыз бул жака. 2,5 миллионго алдык, калганын өзүбүз доплата кылдык. Кошуп калдыңыздар да? Канча сомдон болот айына? Айына бөлүп төлөгөнүздө 12.400. 12.400. Кайсыл райондордон алдыңыз? Биз Алам районунан алдык, Эмесай. Биринчи көчөсүнөн алдык, Эмесай. Домдон алдык. 3 комнат үй алдык. Рахмат. Үйдү издөөдө кандай кимдер көмөктөштү? Туугандарбы же компаниябы? Үйдү көмөктөшкөндө ошол жерде мурун жашап кеткен болчу, соседтерим эле көмөктөштү. Ошолор аркылуу алып калдыңыз, э? Жакшы. Кандай кыйынчылыктар болду сиз үчүн? Кыйынчылык деле болгон жок ошол. Очерт келгиче чейин күтүп жүргөндөн кийин уже очерт келди дегенден үй издеген кыйынчылык ошол эле болду. Убакыт. Демек, үй издөөдө багы убакытты көбүрөөк алат, андан сырткары нервти да көбүрөөк алат. Кичине ошого кийинки ала турчу биздин кардарларыбызга сиздин кеңешиңиз дагы болуп кетсин, э? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Кардарларга кеңешим эмне дейм? Ошо алдыга максат койсо, ошо келечекке келсе жаңылбайт го. Иншалла. Бирок бар жок нерсе Аллада. Аллада. Ишендиңизби келечекке? Аллага шүгүр. Ишендик. Алла бир нерсе себеп болбосо Алла дагы жөн бербейт да. Себеп ушул болду. Демек, жүрөктө эң негизгиси өзүңө деген ишеним бекем болушун дагы бир жолу баса белгилеп тастыктап айта кетелик. Дагы бизде кийинки ала турчу кардарларыбызга дагы кеңешибиз: эч нерсени ойлонбостон, эч нерсени күтпөстөн, эч кимди күтпөстөн, мынакей байкем жогоруда айта кетти, туура айтты. Эң бага адамга адам себеп болот дейт. Балким ушул биздин видеобуз аркылуу сиздин жакыныңыздын, бир тууганыңыздын, балким мүмкүн сиздин дагы үйлүү болуп калышыңыз толук ыктымал. Ошондуктан ушул биз берген маалыматтарды тактап, толугураак угуп, кеңсеге келип, же болбосо ушул жерде биздин WhatsApp номерларга дагы чалсаңыздар болот. Биз сиздерди кеңседен күтөбүз.